Жаңы мектептер, жаңы китептер, жаңы усулдук программа менен катар эмгек акыңыздарды да көтөрүп беребиз. Министрлер кабинеттин төрагасы катары айтып коеюн, азыр бул тапшырманын үстүндө иштер башталды, эсептер чыгарылып жатат, тийиштүү каражаттар каралды. Буюрса 2026 жылдын 1-апрелинен баштап биз мугалимдердин айлыктарын көтөрүп беребиз. Мындай маалыматтар мугалимдер үчүн жакшы бир жаңылыктардын бири болуп саналат. Ал эми агартуу министри Догдургүл Кендирбаева Кыргызстандын келечегин курган балдардын эртеңкисине болгон изги тилек бириктиргенин билдирди. 200 ошо биздин өзүбүздүн эксперттерибиз математиканы колуңузга алып көрдүңүздөр. Биринчи жолу президентибиз кыргыз балдарынын атын биздин китептерге коюп берди. Өлкөбүз ынтымактуу болсун, балдарыбыз бактылуу болсун, бул жашоо белек болсун, элибиз сезимдүү бололу. Биз мээримдүү бололу деп ошол 1-класстан 12-класска чейин кетип бараткан китептердин каарманынын аты бул президенттин коюп берген аты. Мен бир макалды эстегим келет. Манжа башка билек бир, жүрөк башка тилек бир. Биз баарыбыз башкабыз. Бирибиз окумуштуубуз, бирибиз мугалимбиз, бирибиз башкаруучубуз. Бирок бизди бир гана тилек бириктирди. Бул Кыргызстанды өнүктүрө турган балдардын келечеги. Бардыгыбыз ошон үчүн аракет жасадык. Андан сырткары өлкөдөгү мектеп жетишсиздигин жоюу боюнча 2026 жылга кабыл алынган пландарга токтолуп өтөлү. 2026 жылга белгиленген президенттин тапшырмасын расмий жарыялап коеюн. 2026 жылы Бишкекке жаңы 20 мектеп салынат. Ошутко 10 мектеп, Манаш шаарына 6 мектеп салынат. Чүй облусунда дагы ички миграция бизде көп. Чүй областында бүгүнкү күндө 15 мектеп курулуп жатат. Ошону дагы биз акыр аягына чейин чыгабыз. Башка дагы региондордо жана 2-3 смен окуп аткан жерлерге биз дагы жаңы мектептерди эмдиги жылы салып беребиз. Бул бир жагынан балдарыбызга жакшы болот, өзгөчө башталгыч класстар үйүнө жакын мектепте окушат. Бала жөө же жок дегенде велосипед менен коопсуз көчөлөр аркылуу мектебине жете алгандай шарттар түзүлөт. Экинчиси, жыл мугалимде жергебиздин 7 дубанынан эргелген катышуучулар ат салышып, жыйынтыгында кыргыз тили жана адабияты мугалими Элзат Асанова жеңүүчү болгон. Азыркы учурдагы мугалимдин орду баа жеткис. Анткени ошол президентти дагы, министрди дагы ар бир кесиптин ээсин мугалим окутат. Ошондуктан келечекте мыкты Кыргызстанды курган келечегибизди мугалимдер уста катары жасайт деп ойлойм да. Ошондуктан орду өтө чоң, жоопкерчилик өтө чоң. Баланын фундаментин ушул мугалим курат да. Эске сала кетсек, 4 октябрь күнү жылдын мыкты мугалими республикалык этабынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар ыйгарылган.